Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окуга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар: Ашир Ходжаев Эркебек Жумабекович, ички иштер министринин орун басары; Орозов Бактияр Сайпидинович, юстиция министринин орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Эркебек Жумабекович, сизде сөз. Саламатсыздар, урматтуу Нурлан Турунбекович, урматтуу депутаттар жана отурумдун катышуучулары. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сиздин алдыңарга биринчи окууга алып келип отурабыз. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2022 жылдын 21 сентябрында чечимин аткаруу максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397 беренесинин 4 бөлүгүн ченемдик жобосун апелляциялык даттануу укугу. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө, 60 беренесинин 1 бөлүгүнө, 100 беренесинин 3 бөлүгүнө карама-каршы келет деп тааныган. Тактап айтканда, Кыргыз кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397 беренесинин 4 бөлүгү колдонулуудагы редакциясында 2021 жылдын 28 октябрдан 129 редакциясы жабырлануучунун жана анын жактоочусунун тергөө судьясынын токтомуна даттануу укугун караган жоболорду камтыбайт деп тааныган. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту тарабынан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жогоруда көрсөтүлгөн чечимдин мотивдик бөлүгүнө баяндалган укуктук позицияны ишке ашырууга багытталган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгөлөө жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397 беренесинин 4 бөлүгүнө мыйзамдык түзөтүүлөрдү киргизүүнү болжолдогон жазма эскертүүнүн берилгендигин эске алуу менен ушул долбоор иштелип чыкты. Ошондуктан жогоруда аталган мыйзам долбоорун толугу менен колдоп берүүңүздү суранам. Урматтуу депутаттар, баяндаманы аяктады, суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Биринчи окуудан каралып атат. Аппарат таблону ачып коюңуздар. Суроо берүү үчүн Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Кийинки суроо берүү үчүн кийинки сөз Сурабалдиева Элвира Жыргалбековнага берилет. Рахмат, урматтуу жетекчилер, урматтуу ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, сиздерге сураныч. Акыркы учурда коомдо зордук зомбулук боюнча, зордуктоолор боюнча, бой жетелектерге болгон тергөөчүлөрдүн иштери боюнча резонанс бир нече учурлар чыгып атат. Ошол Сокулуктагы 11 жаштагы баланы, зордукталган баланын ата энеси 2 жылдан бери акыйкаттыкты таппай жүрүп, 6 жашар кызга жанакындай мамиле кылышып, сексуалдык мүнөздөгү мамиле болгондон кийин ошол тергөөчүнүн мындай этиканы билбегендик жөнүндө, акыркы учурлардан дагы Аламедин районунда болгон башкы прокуратуранын жанакы мыйзамында болгон мурдакы эмесинде имаратында болгон зордуктоо боюнча, андан кийин 13 жашар кыз өзүн өзүн өлтүргөн боюнча деген ушул иштер боюнча комментарий берип коесуздарбы, урматтуу жетекчилер? Элвира Жыргалбековна, сиз айтып аткан суроолорду иштер боюнча бүт эле социалдык тармактарга чыккан, коомдук резонанс жараткан. Бул ар бир кылмыш иши боюнча бизде ички иштер министринин жетекчиси тарабынан көзөмөлгө алынган, иш жүрүп атат. Сизге жооп керек болсо бизге кагаз түрүндө ар бир иш боюнча жооп берели. Жок, кечиресиздер. Эмнеге резонанс чыккандан кийин, эмнеге буну парламентте депутаттар көтөргөндөн кийин, эмнеге ошондон кийин гана реакция болот? Эмнеге биз бияктан башкы прокуратурага талап коюп туруп, прокурорский надзор каякта карап атат? Тергөөчүлөрдү элементардуу нерселерге эмнеге үйрөтпөйсүңөр дегенге чейин жеткенден кийин, эмнеге ошондон кийин сиздерден реакция болуп жатат да?
Сиз жетекчисиз да. Ушундай бир эмне кадр маселесин чече албай атасыздарбы? Контроль боло албай атабы? Иш эмнеде болуп атат? Элвира Жылгарбековна, берден МВД Ички иштер министрлиги боюнча республика боюнча 96% кылмыш иштерин тергейт. 96% кылмыш иштер. Это жылына бизге 60 миң иш тергейбиз, Элвира Жылгарбековна. Анын ичинен кээде болуп калат экен кадрлар сиз айткандай кадр саясатына болобу, анткени бизде Ички иштер министрлигинде аябай көп киши иштейт. Тандоо дагы на местах болот. Кээ бир жерде жетишсиздиктер болот. Бирок ошо жетишсиздиктерди биз билип калган маалда биз аны жоюп атабыз да. Бирок туура түшүнүңүз, бизде эң көп иш бизде МВД системасында тергелип аткан иштер. Анын ичинен бир ашып кетип 5%, 10%на чейин көйгөй жаратат, бирок аларды биз чечип атабыз. Бүгүнкү күндө зордуктоо боюнча жанакы примирение сторон деген бар да, урматтуу жетекчи. Примирение сторон дегенди ошол сотко чейин жетпей иштер бүтүп атат дегенге көз карашыңыз кандай? Элвира Жылгарбековна, биз Ички иштер министрлиги биз аткаруучу органбыз. Кылмыш жаза кодексин жана процессуалдык кодексти кандай кабыл алып бердиңер, ошо мыйзамдарда кандай көрсөтүлгөн болсо, Сиз мага кечиресиз, ошого карата биз чечим кабыл алып беребиз. Жок, сиз мага ачууланбаңыз. Мен деген элден келген реакцияны сизге биз жеткирип берип атабыз да. Айта турган сөздү биз бияктан айтпасак, жекеме жеке биз жолукпайбыз. Ошол маселе болуп атат да. Туура айтасыз, ал дагы көйгөй болуп атат. Но анда эгерде өзгөртүү эмесек, чогуу иштеп чыгалы өзгөртүү. Жок, анда ошолорду алып келбейсиздерби? Эмне жагын өзгөртүп берели деп. Биз көтөрсөк өкмөттөн мына мен азыр деген коомдук талкууга чыккан жанакы примирение сторонду алып атабыз, сотко чейин жетсин деп. Ошого сиздер макул болосуздарбы? Юристтериңер жооп берип коебу? Биз карап чыгалы, Элвира Жылгарбековна. Хорошо, рахмат. Рахмат.